Саламатсыздар мекендештер, кече жакында эле Одноклассникта мен миграционный учет боюнча түшүндүрмө берип кеттим элем. Ал түшүндүрмө боюнча биздин мекендештерге туура миграционный учетко туруш үчүн кандай кылыш керек эле жөнүндө айтып берген болчумун. Эң туура миграционный учет бул ошо жашаган жерде же болбосо иштеген жерде учетко туруу. Жашаган жерде болсо жашаган жерге 3 айлыкка учетко туруп, андан тышкары эмгек келишими негизинде 1 жылга 2 жылга узартуу. Ошондой эле же иштеген жериңерде эмгек келишими негизинде учетуңарды узартсаңыздар болот. Ошол себептен урматтуу мекендештер, азыркы маалда Бутурский районный соттун астында турабыз. Бутурский районный соттун астында турабыз. Бүгүн болсо биздин мекендешибиздин бир соту өттү. Ал соту боюнча биздин мекендешибизди 5 жылга выдворение кылды. Колдон келишинче аракет кылдык, бирок тилекке каршы ал соттун чечиминен жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени азыркы видео менен кандай деген сиздерге чакырып, анткени колдон келишинче жашаган же иштеген жерге учетко турууну сунуштайт элем. Жана ошондой эле өзү каарман өзүнүн болгон ситуациясын айтып бере турган. Саламатсыздарбы мекендештер, бизде 3 адам болуп квартирадан кырылып кеткен. Аны дальше алып барып отделенияга киргизип, какой-то бир кагаз берди, анан кол койгула деди. Аны окуп коймак кылгыча болбой эле кол кой деп шаштырып эле баягы түрткүлөп отуруп эле кол койдуруп алып калды. Анан алып калгандан кийин отделенияда 2 сутка жаттык. 2 сутка жатып, анан сутка алып келди. Сутка алып келип, бул жактан выдворение кылып калды. Главное, анда кылдырбашка мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок кичине өзүм штрафтарым ар жак бер жак баягында болуп, өзүм деле жашаган адрес, иштеген ишим боюнча төлөнгөн баягы налог болот экен, аларды төлөш керек экен. Алар болбоду, аларды айта албадым. Анан багым боюнча ошо жашаган эме боюнча, иштеген боюнча көбүнчө маалымат билишиңер керек экен, өзүңөр боюнча ошону такташыңар керек экен. Ошол боюнча мени артка тартып азыр выдворение кылып, уже 10 күн срок берди. Мындайча айтканда биздин мекендеш сиздерге кандай жол жобосун айтып аткандар. Биринчиден, жашаган жерде жашап, иштеген жерде иштеп, мамлекетке салыкты убагында төлөө. Андан тышкары протоколду түзүп жатканда жана материалдарды караштырып жатканда процессуалдык көп нарушениялар бар болчу. Ошол нарушенияларды айтып жатканда биздин каармандын, биздин мекендешибиздин 16га жакын административный правонарушениясы бар экен. Ошол 16га жакын административный правонарушенияны көрүп туруп, административный выдворенияга деген чечимге келди да. Ошол себептен урматтуу мекендештер, административный выдворение болгоңар келсе, биринчиден жашаган жерде же болбосо иштеген жериңерде учетко туруңуздар. Экинчиден, трудовой договоруңарды түздүрүп, салык төлөткөнгө эмгек берүүчү работодатель салык төлөтүүнү талап кылдырткыла. Үчүнчүдөн, Россия Федерациясында жүргөндө административдик бузууларды кылбай, түз мыйзам чегинде жүргөнгө аракет кылыңыздар. Эгер ушул сыяктуу суроолор болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылам. Ошондой эле бул видеону мен болсо ошол мекендештерге ошол эскертүү катары айтат элем. Анткени юристтерде бир гана утуш иштери болбойт, ушундай дагы утулуу да иштер да болот. Мындай утулуу иштерди мен сиздерге атайын жазып жатканымдын себеби бул биздин мекендеш кетирген катачылыкты сиздер кетирбесин деген ниетте эле. Саламатта болуңуздар. Эгерде ушул сыяктуу видеолорго ушундай сыяктуу видеолор сиздерди кызыктырса, YouTube каналында же Одноклассник каналдарында, Одноклассник группасында келип кошулсаңыздар болот. Сиздерди урматтоо менен Мирбек Салбекович. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Гражданин Кыргызстанмын деп көп эле койгула. Документиңер даяр кылгыла.